Тема Кыргызстандын экономикалык райондоштуруусу. Кыргыз Республикасынын аймагы экономикалык жана жаратылыш шарттары, табигый ресурстары жагынан өтө ар түрдүү. Ушуга байланыштуу Кыргызстандын аймагын экономикалык райондорго жана райончолорго бөлүүнү жана аларды изилдөөнүн, окутуунун илимий жана практикалык мааниси өтө зор. Анткени бул экономикалык райондоштуруу өндүрүштүн натыйжалуулугун жана өндүрүштү аймактык жана жактан уюштуруунун жакшыртуу формасы болуп саналат. Экономикалык райондор эмгектин аймактык бөлүнүшүнүн негизинде түзүлөт. Анын эң негизги белгиси бул адистештирүү жана комплекстүү өнүктүрүүнү камсыз кылуу болуп эсептелинет экен. Кыргызстанды экономикалык райондорго бөлүүдө эң алды менен бир нече факторлор эске алынат экен. Демек, азыр биз факторлорду карап чыгабыз. Биринчи фактор бул жаратылышы. Экинчи фактор экономикалык потенциалы. Үчүнчү фактор бул чарбасынын калыптануусунун тарыхый географиялык өзгөчөлүгү. Демек, тарыхый географиялык өзгөчөлүк. Муну кандай түшүнсөк болот экен? Демек, жаратылышынын өзгөчөлүгүнө жараша ар бир жерде өзүнүн өнүгүү процесси, же болбосо тарыхый географиялык өзгөчөлүгү пайда болот. Мына ушул негизги фактор болот экен. Жана дагы бир фактор бул комплекстүү өнүктүрүү. Муну кандай түшүнсөк болот экен? Комплекстүү өнүктүрүү дегенди, эгерде Чүй областында жашылча жемиш көп өндүрүлсө, демек бул жерде жашылча жемишти кайра иштетүүчү өнөр жайларды куруу максатка ылайыктуу болот. Муну биз комплекстүү өнүктүрүү дейт экенбиз. Жана ошондой эле дагы бир фактор бул адистештирүү. Адистештирүү демек ар бир райондун, областтын өзүнүн экономикалык же болбосо жаратылыш шартына жараша адистештирүү жүрөт. Мисалы, эгерде тоолуу климат болсо, ал жерде мал чарбасын өнүктүрүчү болсо, мал чарбасын адистештирүү шартка ылайык же болбосо максатка ылайык болуп эсептелинет экен. Ошондой эле бул аймактык өндүрүштүк комплексти уюштуруу мүмкүнчүлүгү. Демек, аймактык комплексти уюштуруу, башкарууга карата фактор болуп эсептелинет экен. Калктын жайгашуусу дагы бул негизги фактор. Калктын жайгашуусу. Башкача айтканда, эгерде калк көп жашаган район болсо, ал жерге эмгекти же болбосо жумушту, калктын эмгек ресурстарын көп талап кыла турган өнөр жайынын же болбосо тармактарын отурукташтыруу максатка ылайык. Улуттун өзгөчөлүгү дагы бул фактор болуп эсептелинет. Улуттун өзгөчөлүгү. Мисалы үчүн, өзбек эли бул жерди иштетүүгө абдан адис болуп калышкан. Ал эми бизде болсо малды багуу бул дагы улуттун өзгөчөлүгү болуп эсептелинет экен. Ошондой эле калыптанган өндүрүштүк байланышынын өзгөчөлүгү. Район өндүрүшүнүн өзөгүн түзүүчү өнөр жай түйүндөрүнүн келечеги. Демек, жаратылыш ресурстарынын жайгашуусу дагы бул негизги экономикалык райондоштуруунун фактору болуп эсептелинет экен. Жайгашуусу. Бул Кыргыз Республикасында экономикалык райондорго бөлүү проблемаларын бир нече окумуштуулар изилдеп, анан далилдеп, бөлүнүшүн райондорго бөлүү проблемаларын изилдеп чыгышканда, Кыргызстанда болсо эң негизги ушул райондоштуруу боюнча бул Картабов
Картаков жана Кайып Оторбаевдин эмгеги өтө чоң да. Кайып Оторбаев. Алардын эмгектеринде республиканын баардык өзгөчөлүктөрү эске алынып, аны 2 районго, түндүк жана түштүк Кыргызстанга бөлгөн. Демек, бул окумуштуулар Кыргызстанды түндүк жана түштүк Кыргызстан деп 2-ге бөлгөн. Кыргызстан деп 2-ге бөлгөн. Бири-биринен айырмаланган райондор канча экономикалык райончолорго ажыратылган. Эми азыр республиканын аймагында 7 областка бөлүнөт. Биринчи бул Чүй областы, Ысык Көл областы, Нарын областы, Талас областы, Жалал Абад областы, Ош областы жана Баткен областы 7 областка бөлгөн. Алар өзүнүн ээлеген аймагы, жаратылыш экономикалык потенциалы, калкынын саны жана жайгашуусу, эл чарбасынын азыркы жана келечекте өнүгүү структурасы, чарбасынын жалпы адистештириши боюнча бири-биринен айырмаланып турат экен. Бирок алардын көбүнүн чек арасы экономикалык райондор жана райончолор менен шайкеш келет экен. Бул айырмалары кыскача жазып кете турган болсок, демек, жаратылыш экономикалык потенциалы, экинчи бул калкынын саны жана жайгашуусу, эл чарбасынын өнүгүү структурасы, төртүнчү жанагындай эле адистешүүсү, бул бири-бири менен айырмаланат дедик. Бирок алардын көбүнүн чек арасы экономикалык райондор жана райончолор менен шайкеш келип турат экен да. Эми Кыргызстанды биз жана айттык, түндүк жана түштүк деп 2-ге бөлөбүз деп. Түндүк Кыргызстандын аймагында Түндүк Кыргызстанга бул Чүй областы, Ысык Көл областы, бул Чүй областы бул Түндүк Кыргызстанга кетет экен, ал эми Ысык Көл болсо бул Чыгыш Кыргызстан болуп калат экен. Талас областы бул Түндүк Батыш Кыргызстан болуп калат. Жана ошондой эле Нарын областы кирет экен. Бул Түндүк Кыргызстанга кирет экен. Нарын областын биз билебиз Ички Теңир тоо дейбиз. 8 класстын материалынан билебиз. Ал эми Түштүк Кыргызстанга болсо, бул Түштүк Кыргызстанга Баткен, Ош, Жалал Абад, областтары кирет экен дагы. Муну биз Түштүк Батыш экономикалык район дейт экенбиз. Түштүк Батыш экономикалык району деп атайт экенбиз. Мына
биз азыр Кыргызстандын экономикалык райондоштуруусу боюнча кыскача маалымат алдык.